жылдын 7 ноябрында Ош жергесинде өлкөбүздүн тарыхый баракчаларынын бетинде кала турган олуттуу иш-чара болуп өттү. Шаардын жаштары үчүн Машыгуучу спорт сарайынын түптөлүшү менен бирге волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев жетектеген командалардын коштоосунда тарыхта биринчи жолу белгилүү Ыйсан Сүймөнкул Чокморов атындагы 22-чи турнир мелдеш сынагын Ош жергесинде өткөрүлдү. Бүгүн чындыгында мына үстүдө айтып кетмекчи, Сүймөнкул атабыздын жаркын элесине арналган биздин 22-чи турнир биринчи жолу Бордол Ош шаарына келип отурат. Ошого мен да сиздер менен кошо толкунданып кубанып отурам. Себеп дегенде билесиздер, Сүймөнкул деген агабыз ким? Ал биздин залкар инсан. Аны улуу элдер, улуу адамдар айтмакчы, Сүймөнкулдун жүзү кыргыздын жүзүндөй деп. Ошого мына биринчи ирет 22-чи турнирин өткөргөнү келдик. Учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарды бүгүн чоң майрамыңыздар менен куттуктайм. 7 октябрды билесиздер, бул кыргыз элине чоң майрам, бул улуу революция майрамы. Бул жерде 2-3 басма сөз кызматкерлери жүрөт. Сиздер да майрамыңыздар менен бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү иш-чарага токтоло кете турган болсок, мына şu волейбол боюнча турнир, Сүймөнкул атабыздын атындагы турнир жыл сайын белгиленип келет. 21 жолу Бишкек шаарында өтө турган болсо, тарыхта биринчи жолу мына Ош шаарында өтүп, болгондо дагы мына жаңы спорт залдын ушул аянтында өтүп жаткандыгы сөзсүз түрдө бизди оштуктарды кубандырат. Мелдеш 3 күнгө созулуп, катышуучулар түштүк меймандостугунан сый көрүштү. Мекенибиз спорт тармагында өсүп өнүгүшү керек. Анткени кыргыз жигиттеринин спортко болгон сүйүүсү, жеңиши айтып отурсак кубанарлык, деди өз сөзүндө волейбол федерациясынын президенти. Спорт менен маданият эч качан саясатта болбойт. Айрыкча спорт мамлекеттин даңазалаган маданият менен спорт. Ошондуктан бүгүнкү иш-чаранын эч кандай саясий белгиси, саясий жыты дагы жок. Жөн эле айтып атпайм, биз айтып кеткендей, Чокморовду биз өзүбүз аябай эңсеп жүрдүк элек. Ушу агайыбыздын турнирин бир жолу болсо дагы региондорго барып өткөрсөк деп. Быйыл мисалы Ошто өткөрүп атсак, эмдиги жылдан баштап пландашабыз. Эмдиги жылы Нарынга барып калышыбыз мүмкүн, андан кийин Таласка барып калышыбыз мүмкүн, андан кийин Көлгө барышыбыз мүмкүн. Бир эле максаты ушу жайылтыруу, терең даңазалоо. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, бул турнирдин аты Чокморов агайыбыздын атын алып жүрөт. Андан кийин бизде Кыргызстанда волейбол федерациясынан башка Сүймөнкул Чокморов агайыбызды даңазалаган, даңктаган иш-чаралар өтпөйт экен. Ошондуктан жаштарга дагы баягы көзү бар малында көрбөй калган жаш өспүрүмдөргө дагы ушу ким деген Сүймөнкул Чокморов деген ким болгон дегенди дагы даңазалап көрсөтүү болобуз. Кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй демекчи, белгилүү Ыйсан Сүймөнкул Чокморов атындагы турнирдин мындай жетишкендиктери келечек ээлеринин эртеңкисине дем берет деген үмүттөбүз. Үмүт Мыканбетова, Кыялбек Тойчиев, Кабарлар KG сайтына.